Kazanda kaynayıp çüç paranı Batı degen tağa eken Bay eken Irmıgı koyulan da. Bir bol kırgız eli malga koyup dur. Caramazan 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 aytsak bep Javuraşıp 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 aytsak bep Uçup biz geldik uşul yerge tuş geldik Uçup biz geldik uşul yerge tuş geldik Caramazan bizge aytırgan Bayladık tereke, uşul yerge bereke Biz yarayımız gereke, aksanından beri gör Akbatağa gele gör, aylanayım bayeke Aylanayım bayeke Салам достор, жалпыңыздардан орозоңуздар кабыл болсун. Эгерде кимде ким карман чыккан болсо, ал эми Сото каналы бүгүн дал ушул биздин жалпы команда менен биргеликте жакшы бир жерлерге жарамазын айтып бармакчыбыз. Бизде бүгүн агайыбыз Сото Медин агайыбыз бар, жанында Газиз Батыров жана Төлөгөн агайыбыз менен биргеликте ошондой эле бардыгыбызга белгилүү интернет жылдызы Сото Медин агайыбыздын уулу Эрасыл дагы биздин катарыбызда. Анда алгач эле биз бүгүн Байказан чайханасында баштайбыз. Сиздер үчүн ар дайым эшиги ачык, анткени дайыма Сото каналы менен иштешип келет. Анан Тото Медин айтсаңыз, мынакей орозону канча жылдан бери кармайсыз, анан деги эле мынакей уулуңуздагы жарамазанды ушунчалык сонун аткарып жүргөнү интернет тармагына тарап кетти. Келип ушундай сурайбыз. Рахмат. Негизи орозону жылы эле кармачым, бирок быйыл ден соолугума жараша кармай албай калдым. Быйыл оозума чыкты. Азиз Батыров, сизди эч качан жарамазан айткандардын катарынан көрбөчүбүз. Өзүңүз да жогоруда айтып калдыңыз, жарамазан айтчу эмесмин депчи. Мынакей катарыңызга кошулдуңуз, кандай экен? Жагат дегиле. Чындыгында мен биринчи жолу жарамазан айтып чыгышым. Буга чейин чыгып көргөн эмесмин. Мага жагып атат чындыгында сонун атмосфера, сонун өнөр адамдары менен чогуу контип элдин акышына татып, ушу кыргыздын салтын улантып атканым. Бул өзүм ичиме сыймыктанып атам да. Кызыктуу болуп атат чындыгында. Буюрса эртеңден баштап күндө эле жарамазан айтып калат окшойт. Төлөгөн байке, кичинекей кезиңизге бир көз чаптыралы, канча жашыңыздан баштап жарамазан айтып баштадыңыз эле? Мен такыр эстей албайм, анткени аябай жаш кезимен айтчым. Аябай жаш кезимен. Жаш кезде жаман көргөнүздөр, бул жарамазан айткан оюн сыяктуу эле болчу го. Мисалы, негизи адам ойноп деле достор менен айтып жүрө берчик. Бул жаңгак эле өлүп койду депчи мындай. Бул дагы нан берет, ал жерге айтпай эле коелучу депчи. Оюн сыяктуу эле айтчу экенбиз. Анан кийинчерээк акыл эсибиз уже өрчүп баштагандан кийин маани берип айтып баштадык. Ким эмне берсе да ыраазы болуп, анан ошол чогулткандарыбызды досторубуз менен биригип айылыбыздагы кыйналган үй бүлөлөргө алып барып берчик. Айтор мындай ар кандай кызыктуу окуялар болчу. Анан ошол аябай эле жаш кезимен айтканым үчүн эстей албайм. Азыркыга чейин айтам дейм. Ошол кезден баштап азыркы күнгө чейин айтып келем дейм. Анда келиңиздер биринчи эле дал ушул Байказандан баштайлы. Caramazan aytsak deyip Javuraşıp aytsak deyip Uçup büyük biz geldik, uşul yerge tuş geldik Uçup büyük biz geldik, Bayqazanga tuş geldik Omин, келиңиздер ушул Байказан чайханасынын жамаатына ошол чайханаңыздагы кут кире берсин, эл көп болсун, Кудайым силерге өмүр жашты бере берсин, өмүр жаштан болуп келе берсин. Буралган багыңыздарда булбул сайрап кетпесин. Касташкан душманыңыздар силерди кууп жетпесин. Агыл төгүл аштуу бол, адеп жаштуу баштуу бол, уулдун урматын көргөн, кыздын кызматын көргөн Кыргыздын эң бактылуу инсандарынан болуңуздар. Ошол 30 күндүк орозоңуздар кабыл болсун.
Хош келипсиздер. Ошол бардыгыңызга Рамазан айы кут болсун. Сиздерге да ийгиликтерди каалаймын, чыгармачылык. Сиздер Соло медиага дагы дайым өркүндөп өсөрүңүздөр. Эң негизгиси заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз гүлдөп өссүн, келечегибиз кең болсун. Жашынакай отурган кичинекейлерибизге бактылуу балалык каалаймын. Рахмат. Чоң моундай чоң жигит экен. Ушу келечеги кең болсун сиздерге дагы. Рахмат ошо бизди унутпай, ошо Рамазан айтып келгениңиздер үчүн биз ыраазыбыз. Биздин атыбыздан кичине болсо дагы өрөмөн кылып коелу да. Анан бизден ошол кичинекей белектерибиз барбы? Ошону балдарга алып келип туруп кичине эметип коечу. Чоң рахмат. Дагы да болсо ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Пакеттерди алдык, эми кеттик. Рахмат, бар болуңуздар. Ар дайым Байгазанга келип, байдай болуп тамак ичип турмуздар. Ооба, келиңиздер. Биз дагы азыр Озачарда ушул даамды сезебиз. Сиздер дагы келип биз сезген рахатты сезип кетиңиздер. Сонунда кереке, акнаныңдан бере кой, ак батага келе кой, айланайын, 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 теңеке. Жарамазан айтсак деп, жабырашып айтсак деп, учуп күйүп биз келдик, ушул үйгө түш келдик, учуп күйүп биз келдик, ушул жерге туш келдик. Жарамазан бизди айттырган, айланайын кыргыз калкында. Biz kereke, akbatandan gele boy, akbatana gele boy, aylanayın, aylanayın, aylanayın bayeke. Aylanayın, aylanayın, aylanayın bayeke. Assalamu alaikum. Саламатсыз агай. Дал ошол Соло каналы атайын сизге Жарамазан айтуу менен биргеликте концертке даярдыгыңыз кандай, аны дагы сурай келдик. Алгач эле жарамазанчылар көп эле келип атабы азыр ошол жактарга үйүңүзгө дегендей. Жарамазанчылар азыр эмес болуп атат окшойт өзү. Жарамазанчылар көп эле. Ар бир көчөдө да провостроя алышпады азыр. Негизи бул салтты кегире жайылыш керек деп ойлойм, бир демек алып келип, бул сөзсүз эле баягы акча табуу гана максат эмес, бул ошо биздин салтыбыз экенин билдирип, мунун өзүнүн айтуу маданиятын, башкасын биз мына силерге окшогон ар кандай теле тармак аркылуу, башка бир сайттар аркылуу, медиа порталдар аркылуу ушуну жайылтсак абдан пайдалуу. Кийинки өсүп келаткан могу айтып да. Болбосо баягы провостор менен көчөдөн башталган иштерге кайсы жерден айтуу өзүнүн эмеси бар да. Сөзсүз түрдө үйгө келип, же болбосо баягы кандайдыр бир ишканасы болуп ошол жерге барып айтыш негизи салтыбызда ошондой. Бул Жарамазан менимче ошол орозого баргандарга кечке чейин баягы кичине суусап, баягы урсак ачкандан кийинки бир кичине көңүл көтөрө турган нерсе да. Ошону катар биздин элибиздин ушундай шайыр шатмак экенин бир чети далилдей турган. Анан чоң рахмат. Негизи өзү Жарамазанды бул кийин чубагабыз эмес, негизи Нукура өзүнүн илгери айтылып жүргөнүн изилдеп, анан айтсаңар абдан жакшы болмок. Ошондо Кудай буйрса кийинки жылкы Жарамазан ошол нерсени издеп кестайчы. Biz daha böyle verip alıp biz her bir üylerle anlarında ünler kadar ayıtmacı olur. O üylerde geçkisini bozaçlarına açacağız. Bu şeyden gayet toplasa gayet edeceğiz. Allah bakın. Şunda bir жақсы сабақ бұл нәрсе. Негізі біз ошо куралды болушунда да өзүнүн ата-бабалар калтырып кеткен биздин ошондуктан сөзсүз түрдө муну жайылтсак, муну өркүндөтсөк, менимче кийинки могунчуда пайдасы чоң болот. Жакшы. Анда батыр эле турат.
Арбадан бата беребиз да. Эме канча берет экен деп. Касим мен болуп калдым ага. Рахмат. Ас болса көптөр көрүп келди. Ооба, эми баягы алаканды жайып баарыбыз эле дээрлик баарыбыз эле орозо экенбиз. Орозодон батасы да кабыл болот. Амин. Жараткан баарыбыздын, сиздердин баарыбыздын калмаган орозобуз кабыл болсун. Ушул жерде киши батпай калсын дейлик. Кайсыл жакта жүргөнүз жолуңуз ачык болсун, рызкыңыз кенен болсун, жалган жала бөлөктөн Кудай эмес жактасын, жалпыбызга жаратканым арулугун ыры болсун. Амин. Айтканга кез силердин да ийгилик болсун ишиңерге калысына. Өлүмүн көтөр. Алтынай өзү бөлүм берет азыр барса. Жигиттер жаңы ротанда болушасы аслында. Баарына чыгармасын ийгилик калайт. Негизи Рамазан айтуудагы жогоруда айтып кеткендей аябай жакшы жүрүлгөн. Рамазан айтып жүрүп жакшы бир ниеттерге жетсе болот. Канчалаган адамдардын батасы алсаңар, канчалаган адамдарга тилек ниет кылып атасыңар, ошол тилектердин баары кабыл болсун. Аталарыңыз дейсин. Алардын силерге берген баталары кабыл болсун. Амин. Келечекте эмгексизге, элерсиз деген наамдарга жетип, ошо өнөр жаатында өзүбүз өчпөс шаарлар жаратып аман болгула. Ошо келип тургула биздин бүгүн чоң баягы партнерлор тилекке каршы бошобой келе албай калышты. Алар да өздөрүнүн чоң саламдарын айтышты. Буюрса дагы жакшы күндөрдө ооз ачылгандан анда келип конокко чакыралы ошондой дагы чоң. Анда бүгүн ооз ачканда ушул жерге келебиз. Агайдын сыйын көрөлү. Буюрса мынакей концертке дагы саналганда күндөр калды. Эмне үчүн ошол стадиондо коеюн деп чечтиңиз агай? Эми стадиондо буга чейин деле коюп жүргөнбүз көптөгөн. Биздики бул сатып алган билет бай келүү болгондуктан ошол саамалыкты жасадык. Бишкек шаарында буга чейин машиналарды башка белектерди ойнотуп жүргөнбүз. Бул жолку да Кудай буйрса ошол Бишкек шаарынан Борборустан эң башкы бай ошо квартира бир бөлмөлүү ремонту менен бир жакшы батир берели деп чечтик. Анан ушул ниеттерибизди ишке ашырганга бизге ошо курулуш, Дөлөт курулуш компаниясы демөөрчү болуп атат. Өнөктөшүбүз ушул эки дос бардык. Эки достун филиалдары бардыгы. Анан бардыгына учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирем. Кудай буйрса менин оюмча 9 май майрам болгондуктан эшикке баягы салют алып турганга да ыңгайлуу. Биздин баягы ата-бабалардан бери келип атпайбы майрамда 45-жылдан бери тагыраак майрамдалып келатат да 9 май. Анан ошол самалыкты баягы жокко чыгарбай ошо салют алып турганга ыңгайлуу болсун деп бир чети баягы салкында туруп концерт берсин деп ушул элибизге бир жакшы бир деңгээлде жакшы бир маанай менен концерт берип дайым ошол үчүн стадионду калдык. Арадамда жараласың ден солуп, асыл байлык алтын болуп, кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен талай экен ден солуп, бакыт экен талай экен ден солуп. Ойлоп сыздап кетти кабырга, башкаларга сөз айта албай жашырам. Алтын тажы кийгизейин башыга, эн солуп орун алчы жанымдан, эн солуп орун алчы жанымдан. Арадамда жараласың ден солуп, асыл байлык алтын болуп, кен болуп,
бараткандар кабыл болсун, алдыда бара турган жерге дагы шамал эсен жетип, алардын да көңүлүн ачып жакшы ийгиликтер менен жүрө бергиле. Сулуулук дүйнөсүнө дагы сөз түрдө жарамазан айтып кетпесек болбойт деп атайын мыкты косметолог Мээрим Давлетованын дагы иш бөлмөсүнө келген чагыбыз. Жарамазанчылар чарчай элек. Буюрса, сон маанайда киребиз. Ура! Баша кет. Жарамазан, жарамазан, жарамазан айсак деп, жаурашып, жаурашып, жаурашып айсак деп, учуп күйүп биз келдик, ушул жерге туш келдик, учуп күйүп биз келдик, ушул жерге туш келдик. Жарамазан бизге айтырган айланайын кыргыз калкындан ат байладык тереке, ушул жерге береке, биз жарайбыз кереке, аттарыңдан бере көр, ак батага келе көр, айланайын Жарамазан, 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 жал текен, жарамазан, жарамазан, аны кыргыз сал текен, салтын берген жигитке кыргызымдын баркы экен, салтын берген жигитке кыргызымдын баркы экен. Мен ушундай бир суктанып атам, бүгүнкү өзгөчө келип балдар айтканда бир жүрөгүм башкача болду. Биздин отурган бир кардарларыбыз дагы эртеден бери күтүп мына жарамазан. Анча сиздер бир внезапно да келип калдыңыздар. Ошондой байкоосунан эми баягы кыргыздын ушундай салттуулап жүрөсүңөр балдар, ишиңерге ийгилик болсун, ден соолукта болгула. Ушул каада салтыбыз калбасын, өчпөсүн. Ошону улаган силерге чоң рахмат. Ырыскы болсун. Ушул орозо айыбыз касиеттүү ай экен. Ушул оюбузда эмне ойлосок, айыбызда эмне ойлосок ошонун баары орундасын. Эң башкысы ден соолукта болгула. Барган жериңердин баарында жигиттер дайым жүзүңүздөр жарык болуп, эл астында жүзүңөр жарык болсун. Кана келиңиздер. Кошумчалап берейин да. Мисалы байкоосунан келип атабыз го, эч кандай план жок жерден сиздер күтпөдүңүздөр. Анан ойлоп албаңыздар, азыр бияктан көрүп отургандар дастуркону жайылып турат экен. Булар күткөн калп эле деп атат дебеңиздер. Анткени бул жердин дастуркону дайым ачылып жайылып турат. Мен өзүм көбөмүн да. Ошол себептен сиздер антип ойлобоңуздар. Сиз ушул жактан сулууланып турбайсызбы? Мен сулуулугум сыр эмнеде десе, мына ушул жерде десең. Дастарконуңуздар жакшылыкка жайылсын. Ар дайым ушул Мээрим карындашыбыздын клиникасы ушул чоңое берсин. Ар дайым кыргыздын кыздарына сулуулук тартылап жүрөсүздөр. Ар дайым өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдө сулуу экен. Кудайым силерге өмүр жашты бере берсин, өмүр жаштар куулуп келе берсин, буралган багыңыздарда болбол сайрап кетпесин. Агарып аткан таң болуп, тасмалгардан ан болуп, уулдун урматын көргөн, кыздын кызматын көргөн эң бактылуу апалардан болуңуздар. Амин. Дал ушул Мээрим Давлетова эжекебиздин бир тууган эжеси, Азида эжекебиз дал ушул жерде эмгектенет. Эжеке, Рамазан айыңыздар кут болсун. Орозо кармадыңыздарбы? Кармап атабыз. Бүт кыргыз элинин баарын орозо айы менен куттуктайбыз. Орозо айы берекелүү болсун. Ким эмнени кааласа ошонун баарын тилектешпиз. Көп жашасын, эч ким оорубасын, дүйнөдө тынччылык болсун. Бүт баарыбыздын иштерибиз ийгиликтүү болсун. Берекелүү жылдардан болсун. Анан көпчүлүк эле жумуштар азыркы учурда орозо айына байланыштуу токтоп калганын байкап атабыз. Сиздерде кандай болот? Бизден Кудайга шүгүр, бизде клиенттер үзүлбөй эле келип атышат. Ар бир сезондо өзүнүн процедуралары бар. Ошол элдин баары ар бир процедураларга келип өтүп эле атышат, өзүңүздөр көргөндөй. Анан негизи эле жарамазан айтып көбүрөөк барып атышабы үйгө деле? Үйгө силер биринчи болуп келип атасыңар биздин клиникада. Атак үйгө бүт туугандарыбыз, катыштарыбыз келип кетип атышат. Сонун жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарды эгерде сулуулук жагында же болбосо бетиңизде кандайдыр маселе болсо, анда Мээрим Давлетова эжекебиздин клиникасы сиздер үчүн ар дайым эшиги ачык. Көбүрөөк кардарлардын саны көбөйөрсүн. Бул жактан өтө пайда алгандардын катарын биз да толуктайбыз. Ошондуктан жалпыңыздар ушул жака келиңиздер, жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарга
косметологияга чакыралы. Сулуу Жуттарыңыздарды чакырабыз. Биз менен сулооңуздар жайкы, жазгы процедураларга келсеңиздер болот. Арзандатып атат. Соло медианын атынан келсеңиздер 10% скидка болот. Күтөбүз, жуттарыңыздарды келиңиздер. Ороз айында сиздер менен жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Ар дайым ушундай дасторконуңуздар жакшылыкка жайылып жүрө бериңиздер. Мерим эженин да колуна береке каалайбыз. Колуна береке. Дагы да бир жолу ушул чыгарманы сиз ушул Мерим эженин апасы катары Мерим эженин атынан, жалпы кыргыз журтчулугунун атынан апаларга, аталарга арнап сиздин урматыңызды кырдап берип коеюн. Таянар каңас казоңалар ким, жыгылганда арка жүрөк болор ким, баарынан да адам кылып чоңойтубай, арбаштырып эли журтка кошор ким. Ишиңде сага жардам кылар ким, оорусаңда башың кармап сыбар ким, билсең билгин мунун баарын ата-энеңди көзү барда сыйлай жүрөй, сыйлай алыс жолго чыксам бата берергим, аман кел деп артыңан суу себергим, аман келсең дасторконун жайнатыбай, ысык нанын ысык чайын берергим. Жүрөгүндө сени кармап түйөргим, жанталашып сага жаны күлөргим, билсең билгин мунун баарын ата-энеңди тирүүсүңдө сыйлай жүрөй, сыйлай жайлап өзүңө бөлөргим, үмүттөн үзүрүңдү көрөргим, ойлон бирок алар өтсө дүйнөдөн ай, сага жардам, сага жүрөк болоргим. Карабасаң ата-энең кор болот, таштап салсаң ал бирөөгө кордонот, андай ата бешенеси шор болот, андай эне бешенеси шор болот. Ата-энеңди көзү барда сыйлай жүрөй, сыйлай бир. Апаларды өзү барда сыйлай жүрөй, сыйлай бир. Рахмат алып. Сен кой, мегиле ана балам алтырым. Сен де ушул атаң тарткан жакшы, ушул эл керегине жараган, карачы атаң канчалаган жерлерге барып, мындай элдин баарын дүркүрөтүп көп жаша. Менде сендей неберелерим бар. Давлетова Меримдир, сенде 3 уулу бар. Кайда бир келген орозожан, орозоңуз кабыл болсун байекежан. Адыр айы долурду, айгыр менен ай биз келдик, айгыр башын айда табай, ушул үйгөн ай туш келдик, ушул үйгөн ай туш келдик, жарамаган бизди айткырган. Береке, юрайбыз кереке, Акбатага келе кой, Акбатага келе кой, айланайын, 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 кеңеке, айланайын, 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 кеңеке. Кандайсың, денсаулыгың жакшыбы? Коюп тур. Сразу өлдү, да? Азыр коштусуң. Амин. Келген канамыбыз куттуу болсун. Дайым үйүңөрдө жакшылык болсун. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Жаратканым
жолуңарда ачык кылсын, ырыскыңар кенен болсун. Жалган жала бөдөкстан Кудайым өзү сактап, жараткан жалпыбызга арулуу онор болсун. Амин. Бүгүн биз дал ушул бардыгыбызга белгилүү блогерлердин үйүндө коноктобуз. Саламатсыздарбы? Мынакей ушундай дасторкон жайып тозолганыңызга сизге чоң рахмат. Жарамазанчылар көп эле келип тажат атса керек. Ооба, күндө эле келишет. Ошо орозо башталгандан бери эле келет. Бирок алардын күндө келген бир жыйнап эле алып кетип калдыңар силер. Канча экен анан көрсөтөбүз. Деги эле мынакей ушундай сонун тамактардын аябай жасап тозуп алдыңыздар. Ким жасады айтырга? Мен жасадым да. Жардамдашкандар болду? Жок, жардамдашкан жок, таптакыр. Жакшы. Иштер жакшы. Иштер жакшы. Мынакей анда келиңиз, жалпы элди Рамазан айы менен куттуктап, сиздердин баягы ырдап койгондоруңуздарга күбө болуп келебиз. Колго комуздалып дегендей. Сары тогум бар элең ай, жумурткасы сары элең ай, менин сүйгөн кызымдын ай, кашы көзү кара элең ай, ашкара башкара кашкараңы, казанда кайнайт чүч бараңы, ушундай жыргал тойлордоңы, билегиле жигит кыз балаңы. Bitti. Мынакей Ильяс, акыркы жолу качан Жарамазанын айттыңар эле? Канча жыл болуп калды айт элеңерге? Акыркы жолу эсимде деле жок. Бала чакта айылда көбүнчө айтып калчубуз. Иттен качып, кээ-бирки агрессивный кошуналардан качып. Көп эле нан топтоп, көп эле борсок топтоп жүргөн. Айылдан бери. Мурунан бери азыр эмне берет билбейм. Мына жогоруда айтып калдыңыз кошуналар депчи, кандай кошуналар мисалы үчүн? Кээрлерге түшүнбөшү мүмкүн, эмне деп айтып атат депчи. Эмнелерди кылышчу эле, же бербей коюшчу эле, кээрлер бар го, жаш балдар келсе кубалап салгандар да бар. Ошол да. Азыр өзүм ошондой тандабайсың. Азыр ошолор түшүнүп атат. Кубалап атасыңар. Кубалаган жокпуз эми, адамдын түрлөрү көп да. Бир ичип алган болот, жакпай каласың, чыйылбай жогол дейт. Кызыктар көп эле. Жакшы. Анда келиңиз, жалпы элди Рамазан айы менен куттуктайлы. Мусулмандарды Рамазан айы менен куттуктайбыз, үй бүлөбүз менен. Дүйнөдө ар бир адам бактылуу болсун. Адам негизи эле эмнени бакыт деп сезсе, ошол нерсе дайыма жанында болсун. Мен кошулам. Рамазанды жалпы элге жар салып, дал ушул жалпы командабыз менен биргеликте азыркы тапта көпчүлүк элибизге жардам берип келе жаткан Элим барсыңбы кайрымдуулук фондуна келген чагыбыз. Анда баштайлы. Жарамазан айтсак деп жаурашып кайтсак деп учуп күйүп биз келдик ушул жерге туш келдик Жарамазан бизге айтырган айланайын кыргыз калкында деп астайладык береке ушул жерге береке биз жарайбыз керекке акранында береке ак батага келеке айланайын байеке
Эми баягы биз деле бала кезде билебиз да. Жарамазан айтып келген эшиктер каккылап деп. Ал формат башкача, азыркы формат такыр башкача болуп атпайбы? Биздин дагы кеңсебизге мынакей биздин жалпы кесиптештер менен негизи биринчилерден болуп, биринчи жолу болду мындай нерсе. Биз дагы кандай болот, эмне болот деп анан баягы колдон келишинче биз дагы кичинекей билек бекчектерибизди камдап, батаңарды алалы деп. Эми эң биринчилеп бата экен да. Бул да жакшы бир салт жөрөлгө. Ушуну силер унутта калтырбай келип, ушинтип өнөктөштөргө келип атканыңыздарга терең ыраазычылык, Аллахым ыраазы болгон болсун. Ушу кармашкан мырзалар кабыл болуп. Ушундай ада саатыбызды да жайылтуу бул чоң кайрымдуулук. Бул өсүп келаткан жаш муунга, өсүп келаткан биздин жаш муунубузга жакшы бир белги. Сондуктан биз өзүбүз билбесек, аны балдарга бермек керек дегендей. Ошоңуздардан жазбаңыз, жалпы эмгек жамаатыңыздарга сиздерге күч кубат жаратканыбыз. Анан биздин да бир билектерибиз бар эле, мияктан тапшырып, жакка кирип берели, э? Жүрүңүздөр. Элдин барсыңбы кайрымдуулук фонд биринчи жолу келип аткандарга маалымат бере кетели. Биз ушуна Соло медиа менен кызматташып келебиз. Бул кишилер дагы мынакей мякта журналисттер болуп, биздин ушу муктаж үй-бүлөлөрдүн, ушу оор абалда калып калган үй-бүлөлөргө акча топтоо ниетинде, операцияга муктаж болуп аткан акча топтоо ниетинде чоң бир платформа YouTube аркылуу бизге кол кабыш кылып, жардам колун сунуп келишет, буюрса. Ага да терең ыраазычылык, анткени бул платформа аркылуу канчадан үй-бүлөлөр өзлөрүнүн мындайча айтканда муктаждыгын таап алгандар болгон, жакшы сонун success кейстер деп коет го, успешный историяларыбыз көп. Ошондуктан силерге дагы терең ыраазычылык. Бул да бир кайрымдуулук экен, ошо маалыматты туура чагылдыруу, туура берүү эң чоң кайрымдуулуктун кайрымдуулугу. Ошондуктан бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз дагы келиңиздер, кесиптештер. Эң жакшы бир белек бул көп ойлондук, китеп деп, биринчиден бир китеп ыйгаралы деп атабыз сиздерге. Бул китеп дагы билесиздер, мындай айтып коеюн, эмне китеп экен? Таштабачы апаке деп. Айгиз Баймухамедов бул өзү негизи детдомдо өскөн жигит, Татарстанда, жана болбосо бизде окуганбыз. Нариянин Хаснова жазылган китеп. Ошону да бир окуп, сиздерге белек болсун деп. Анан биздин өзүбүздүн ушундай кичинекей мээримдүү тыйын долбоорубуз бар, акциябыз. Адамдарга өсүп келаткан муун дейбизби, ушу баягы балдарга, кичинекей балдарга тыйындарды чогултуп дегендей, ошондой да бир белегибиз бар. Ар бирөөңүздөргө билден берели. Вообще мощный кылып. Омин, кана келиңиздер, элиң барсыңбы жамаатына, ушул кайрымдуулук фондуна ар дайым бар болуңуздар. Ушул фондуңуздар дүйнөлүк фонддордун бири болсун. Бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү жаш балдарга жардам берген ушул фонддордун бири болсун. Кудайым сиздерге өмүр жашты бере берсин, өмүр жаштарга болуп келе берсин. Буралган багыңыздарда булбул сайрап кетпесин. Касташкан душманыңыздар сиздерди кууп жетпесин. Агыл төгүл аштуу болуп, адеп жаштуу баштуу болуп, Кыргыз элинин эл башы болгон Татынакай ушундай эр азамат кыз жигиттерден болуп жүрө бериңиздер. Агарып аткан таң болсун, асманыңарда нан болсун, Кыргыз элим тынч болуп, орус уркоодон алыс болуңуздар. Омин. 30 күндүк орозоңуздар кабыл болсун. Алейкум жарамазан, кайда бир келген орозожан, орозоңуз кабыл болсун майекежан. Адыр ай долоргон, айгыр менен ай биз келдик, айгыр башын ай тарталбайм, ушул жерге ай туш келдик, каштамаган ай туш келдик, жарамазан бизди айттырган, айланайын кыргыз калкынан, атмайладым дереке, ушул жерге береке, күз жарайбыз кереке, акмалаган келе бой, айланайын байеке. Hoş geldik, hoş geldik. Kandayсыз? Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Кайтканыңар келсин, силерге кабыл болсун. Кош келипсиңер. Келиң.
Жакшы көрөнгөн менен бата бербейсиңер. Жардам беребиз. Эме да, жанагы канча бергенине карап ошону кымбат бата, арзан бата. Анан Баталар прайс листин ачпайсызбы? ооба да. Ким? Мен да қазір Алыңыз. Biraz çay koyalım. ооба. Келиңиздер. Отырыңыздар. Сіздер орын алыстарында келin. Аяғында беребиз батаны анда. Мақұл, отырыңдар. Келіңіз. Аяғында берелик. Дамы істейт десең. Мынакей канчадан бери добур агабыз менен жолугабыз, маектешебиз деп жатып убакыт албай мынакей ылык Рамазан айына туш келиптирбиз. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Канча жыл болду? Рахмат. Бирге болсун. Орозо кармаганыбызга ушул эсимде болсо ушул 11-класстан ары кармапмын да. Буюрса мынакей көп эле жылдын жүзү болуп калыптыр. Анан дал ушул каттаманын ачылышы менен куттуктайбыз. Буюрса бул да болсо кошумча бизнестин дагы өзгөчө бир түрү десек да болот. Идея кайдан келди ага? Эмне үчүн каттаманы ушул жерге алып келүүнү чечтиңиз? Чоң рахмат. Негизи ошол көп эле интервьюга чакырып атышты, интервью келели деп атышты. Андан кийин силер дагы жазгансыңар. Мен аягына чейин бул жакты дайындап алып, кооздук көрсөтүп, силерге мындай жакшы кылып көрсөтөйүн деген ой, кыялдарым бар болчу. Андан кийин эми Рамазанга келип калыптырсыңар. Кантип тиги кое тургула, тартпай тургула демек элем. Ооба бир ачканыбызга 2 ай болуп калды, 2 айдан ашып калды, 2-3 ай болуп калды. Ошол жылдын башында ачтык. Нукура каттама деп бул ой Чолок айылында эми баарыбыз көлгө нарынга кетип баратканда көптөрүбүз эле жеп калдык. Анан ошол жактан дайыма жеп жүрүп, анан шаардан издегендер көп. Жана мен өзүм дагы көп эле издеп калдым да, себеп дегенде ошол каттама мага аябай жагат. Анан ошондой рецепт менен, ошондой даам менен, каймак менен, сүт чай менен сону кылып, нукура кылып каттаманы чыгарууга, ошол шаар жергесинен чыгарууга бир аракет кылдык. Анан өзүбүз эми шаардын четинде болгон соң эми баары Сокулук жакка кетип атыппы, же Сокулуктан шаарга кетип атып, ошо Киркамстром жактан, Новопавловкадан каттама жеп кетишсин деген бир өзгөчө ашкананы ачканга аракет кылдык. Эми буюрса жакшы көнүп атышат. Ар дайым кыргыз элибиз бар болсун, кыргыз элим үчүн. Кыргыз элим бар бол, кыргыз элим бир бол кыргыз элим алга кыргыз болуп жаралган соң намысыңа бек бол. Барыңыздарды Нукура каттама ашканасына чакырабыз. Урпак футтан келип каттама жеп кетиңиздер, эч өкүнбөйсүздөр. Тамаңыздар даамдуу болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Соло медиа, чоң рахмат. Жарамазан айтсак деп, жаурашып айтсак деп, учуп күйүп биз келдик, ушул жерге туш келдик, учуп күйүп биз келдик, ушул жерге туш келдик. Жарамазан бизге айтырган, айланайын кыргыз калкымдан эй. Ат байлады тереке, ушул жерге береке, биз жарайбыз кереке. Акнаныңдан бере көр, ак батага келе көр, айланайын байеке. Жарамазан жал текен, Жарамазан аны кыргыз сал текен. Салтын берген жигитке кыргызымдан барк экен, салтын берген жигитке кыргызымдан барк экен. Ата салтын бизге айтырган, айланайын кыргыз калкымдан эй. Ат байлады тереке, ушул жерге береке, биз жарайбыз кереке. Акнаныңдан бере көр, ак батага келе кой, айланайын байеке. Айланайын байеке. Келиңиздер, урматтуу Марал радиосунун жаматтары.
Ар дайым Кудайым сіздерге өмір жашты бере берсін, өмір жаштар қуылып келе берсін, бұралған бағыңарда бол сәріп кетпесін. Қасташқан радионғыр сілерді қуып тақыр жетпесін. Ағарып атқан таң болып, тасмалғарда нан болып, қырғыз елім тынш болып, орыс ұрқаудан алыс болыңыздар. Ар дайым ұшылық қырғыз еліне жақшы-жақшы жаңылықтарды, жақшы-жақшы музыкаларды, жақшы-жақшы ырларды жеткіріп жүре беріңіздер. Ар дайым бар болыңыздар. 30 күндік оразаңыздар қабыл болсын. Амин. Кәсір кім? Айкен. Осы кәсір өз олған негизи жалпы эле ушул бүткүл кыргыз элини Рамазан айын куттуктайбыз. Ушул улуу Рамазан айынын урматында ар бир мусулман кармаган орозосу кабыл болуп, ойлогон тек максатыбызга жеткирсин. Элибизде, жерибизде, мамлекетибизде тынчылык болсун, ишибизде ийгилик болсун. Дагы көптөгөн Рамазандарга жеткиришти Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Сиздерге дагы ийгилик, рахмат. Ушунча бизди сыйлап, Рамазан айтып келгениңиздер үчүн дагы бир жолу кош келипсиздер. Салам алейкум Рамазан. Кайда жүргенде орозоча, орозоңуз кабыл болсун алейкум. Görüşкөнчө